Кутман күнүңүздөр менен, менин сүйүктүү угармандарым. Сиздердин назарыңыздарда Кубан Сапаралиевдин «Бетин күйгүзгөн сулуу» аттуу романынын 8 бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. Ошентип өчкөн оту тутанып, өлгөн уулу тирилгенсиген чоң ата менен чоң энем, аларды мен ата апа деп чоңойгом. Апамды кадимкидей ак жоолук салып, көшөгөгө отургузушуп, мени бешикке салышып, эки тойду дүңгүрөтө бир өткөрүшүп, элдин батасын алышыптыр. Той бүткөн соң шаарына жөнөп кеткен апам ошол бойдон 6 жыл бою дайынсыз кетип, мен окууга барар жылы гана келип, уулумду өзүм окутайын бергиле, силерден алыстатпай каникул сайын жиберип турайын, деп акырын өтүнөт. Апамдын келгенинен эле уулубузду алып кетип калат, деп жүрөктөрү түшүп калган карылар буга так секирип каршы чыгышып, мени көрсөтүп, учураштырганга гана араң жарашып, көздөн оолак качырышат. Карылардын алаңдап корккон абалын, мени кандай жакшы көрүп, бапестешээрин боолголоп, менде өзүнүн үлүшү кымындай эле экенин билген апам аргасыздан шаарга кайтат. Ошондон кийин бир да жолу «балам бар эле ай» деп басып келбеген апамдын кийинки тагдыры белгисиз. Өмүрүмдө бир гана жолу ошол окууга бараарда көрүп, апам экенин аңдабастан учурашкан мени жарык дүйнөгө алып келген энем жөнүндө эс тарткан сайын көп ойлонуп, ага болгон тымызын эңсөө, сагынуу бар болчу. Бирок ал сезимдер бара-бара таарынычка айланып, кийин жек көрө баштадым. Өстүргөн апам, атам да кызганычтан улам ал жөнүндө түзүк кеп айтпай жүрүшүп, кийин жарык дүйнө менен Кош Айты шаарында гана энемдин толук аты жөнүн, кыскача таржымалын айтып келип, качанкы бир дарегин беришкен. Кийин издеп барсам, ал үйдө мындан 15 жылдай мурун жашап кетиптир. Азыр менде ага болгон эч кандай таарыныч да, жек көрүү дагы жок. Бул жарыкчылыкка алып келип, күкүкчө ар кай жерге таштабай, чоң аталарыма берип кеткени үчүн ыраазымын. Анан эгер тирүү болсо, эне болгондон кийин бир кайрылат эле деген туюк сары санаа гана бар. Кайда жүрсө да аман болсо экен деп тилеп жүргөнүм менен аны жакшылап деле издей элекмин. Байкуш апам уулунун күйүтүнөн улам жарым жан болуп калса да, мен үчүн жашап жүрүп 8 класста окуп жатканымда дүйнө салды. Санжыраны кулагыма куюп, өзгөчө айтылуу Көбөн баатырдын 7 урпагы экенимди, ушул менден баштап Назар кара тилдин каргышы жанып, тукумубуз көбөйөөрүн Саймедиреп көп айткан. Канча бир атадан бери келе жаткан ата конушун эч качан ээнсиретпөөмдү өтүнгөн атам мен чоң окууга кирген жылы дүйнөдөн өтүп коколой башым калган. Бирок коколой башым эле дебейинчи, эл журт деген бар экен, айылдаштарым бар экен, жалгыздыкты көп сездиришпеди. Өзгөчө жубайым алтын кыз. Ал экөөбүз тең да кошунада болгондугубуздан улам бармактайыбыздан чогуу чоңойдук. Университетти дагы бирге бүттүк. Эгиз козудай ээрчишип жүргөндүгүбүздөн классташтарыбыз бирибизди бирибизге жабыштырышып, эл дагы ушул экөө окууну бүтпөй эле баш кошуп алышат го дешип, чоң атамдар болсо алыс барбай эле ушул алтын кызды алып берип коелу деп кичинебизден эле бышы кулак кылып, биз экөөбүз дагы буга акырындан көнүп, келечегибизди бири-бирибизсиз элестете албай, алгачкы аруу сезимдерибиз ошондо эле ойгоно баштаган эле. Экөөбүз тең мектепти жакшы окуп, далай олимпиадаларга чогуу барып, ийгиликтерди жаратып, окууну кызыл аттестат менен аяктаганыбызга жараша университеттин эшиги да бизге кең ачылды. Бирок менин окугум келбеди. Себеби чоң атамды жалгыз калтыргым келген жок. 85 жашка чыккан жашына жараша ал күчтөн тайып, жүрөк оорусу да тез-тезде кармап баштаган эле. Окубайм,
Сизди багам, дедим мен. Окубасың анда үйлөн, деди көңүлүндөгүсүнү тапкан мага жадырай карап. Жок, үйлөнбөйм. Мага ким тиймегеле, дедим. Алтын кыздан башкага көңүлү жок жаным. Тиет, тийбегендечи. Айыл өкмөттүн жанагыл кызымбы? Кааласаң азыр атасынын алдына барам. Барбай эле коюңуз, ал баары бир макул болбойт. Эмнеге макул болбойт экен? Кызды сураганга бер деген. Анын үстүнө сүйлөшүп да жүрбөйсүңөрбү? Деп кой дегениме болбой жөнөп калды. Бирок кайра бат эле сабырсыз келди. Алтын кыздын атасы кызымды окутам деп коюптур. Теңсинбей койду, деп ызаланган чоң атам жүрөгүн басып отурду. Коркпоңуз ата, дедим жооткото. 1-2 жыл окусун, анан көрөбүз. Эмнени көрөбүз? Ай, балам, көрбөй калдым го. Сенин балаңды көрүп өлсөм эмне? Деди үшкүрөнүп. Алтын кыз менен сүйлөшүп жүрбөймүнбү? Кыздын көңүлү менде болгондон кийин атасы кайда качмак эле? Дедим атамды үмүткө жетелеп. Билбейм балам, мен кайдан билем? Деди атам чындап эле мен бир арга тапчыдан бетер. Алтын кыз дагы быйыл окууга өтөлү анан деп жатат. Анткени экөөбүз тең сынаксыз эле университетке өткөнү жатпайбызбы? Мейли окусаңар окугула, мен эптээрмин. Мен тыштан эле окуп жаныңызда болоюн. Мейли өзүң бил, деп сүйлөштүк. Ошондой болуп мен ал жылы физика-математика факультетинин сырттан окуу бөлүмүнө өттүм. Алтын кыз болсо финансы жагынан окуй баштады. Бирок чоң атам жаңы жылга жакын бул дүйнө менен кош айтышып, жалгыз карманаарымдан айрылып карайлап отуруп калдым. Айыл эли жапырт көтөрүлүп, тажыясын кылып жерге бердик. Чоң атамдын 40 кашы өткөндөн кийин бир аз малымды уруулаштарыма тапшырып, шаарга келип, курулушка кирип иштеп, күздө жаңы окуу жылында сырттан окуу бөлүмүнөн күндүзгүгө которулуп, жатаканада жашай баштадым. Шаарга келгени Алтын кыз экөөбүздүн мамилебиз ого бетер жакындашып, бири-бирибизсиз жашай албачудай сезилип калды. Чогуу жүргөн таттуу күндөрдүн биринде дилибиз эбактан бириккен экөөбүз жапайы кумарга азгырылып, денебизди да кошуп тынып, ошону менен 2-3 ай жашаган соң Алтын кыздын боюна болуп калып, үйлөнүү маселеси көтөрүлүп, демилгени колго алган классташтарыбыздын айылдагылары менин үйүмдү даярдап, малымды сатып, аз да болсо берчү калыңымды топтоп дегендей атам кылчу ишти аткарышса, шаардагылар болсо бияктагы чыгымдарыбызга акча чогултуп, такси жалдап алып жөнөп калышты. Ошентип, эбактан томсоруп кара кулпу кайтарып турган биздин үй азан-казан түшүп шаңга толуп, классташтарым тоюбузду тойго улап, менин жалгыздыгымдын эч бирин билгизишпесе, Аяш апаларым Алтын кызга ак жоолугун салып көшөгөгө киргизишип, бүт баардык ырым-жырымдарын жасашты. Аяш аталарым айыл өкмөт кайнатамдын алдына түшүп барышты. Мендей томолой жетимди теңсинбеген кайнатам кызынын мага берилген көңүлүн кыя албай, аргасыздан барган кудаларды кабыл алып, аякта да топураган той башталып, ансыз дагы кошуна 2 үйдүн ортолору ого бетер кыскарып, 2 той биригип кетти. Менин томолой жетимдигимен улам, үйүбүздүн ушундай жакындыгынан улам, кайнатам биздин тагдырды дароо колго алып, 2 күндөн кийин эле отко киргизип алды да, бир жума өткөн соң болгон акылына саатын айтып шаарга узатты. Университеттин жатаканасында жашап жүрүп, 7-8 ай өткөндөн кийин кыздуу болуп башыбызга баш кошулду. Кош кат болгондон бери окуусун кийинки жылга жылдырган Алтын кыз айылга кетип, кийинки окуу жылында төрөлгөн кызыбызды кайненеме таштап кайрадан окуусун улантты. Убакыт билинбестен учуп өтүп, окуумду дагы аяктадым. Университетти ийгиликтүү бүтүргөнүмдөн, үлгүлүү журуш-турушуман улам окуу жай жетекчилиги өздөрүндө иштеп калууну сунушташты. Бирок менин максатым атамдын керези боюнча айылга кайтып барып, ата үйүн томсортпой жашап, колдон келсе жанына жаңы үй куруп, көп балалуу болуп, Көбөн Баатырдын аз тукумун көбөйтүш болчу. Антсе да Алтын кыз калган 1 жылдык окуусун бүткүчө иштей турмай болдум. Ошентип 1 жыл өткөн соң окуу жай жетекчилиги менин жумуштан бошоткусу келбегени аз келгенсип, Алтын кыз дагы айылга кеткиси келбеди.
Бирок атамдын керезин өмүрлүк максат кылып койгон мен эч кимисин укпастан айылга кайттым. Алтын кыз айласыз ээрчиди. Алтын кыз экөөбүздүн айылдагы жаңы жашообуз пикир келишпестиктер менен башталды. Ал келгенде эле аталарымдан калган эски үйдө жашагысы келбей, кайнатамдын айыл этегине ортончу уулуна арнап курулган жаңы үйүндө жашайлы деп туруп алды. Кайнатам да аны колдоп, Аскат окуусун бүтүп келгиче баардык шарты бар жаңы үйдө жашай бергиле да, деп мени жарга такап, айласыз айтканын аткарууга туура келди. Ошентип жашап жүрдүк. Мен мектепке мугалим болуп кирдим. Алтын кыз айыл өкмөтүнө бухгалтер болуп орношуп, чакан мектебибиздин дагы эсебин жүргүзө баштады. Менин дагы бир тилегим көп балалуу болуу эмес беле. Бул жерден да алтын кыз экөөбүздүн пикирибиз келише албай калды. Мен чоң атамдын керезин, Көбөн баатырдын каргышка калып, жети атамдан бери жалгыздан болуп келе жатканыбызды, менден баштап ал каргыш жанганын, мен көп балалуу болушум керек деп түшүндүргөнүмдө өтүнгөнүмө ал тургай жалынганыма карабай, ал көп төрөбөйм, бир кыз бир эркектүү болсок эле жетишет, азыр кызыбыз бар, ал чоңое түшкөндө бир уул төрөсөм болот, деп так секирип туруп алды. Боюна да бүтүрбөй сактанып жүрдү. Мен жалгыздык деген жаман экенин, уулум дагы мен сыяктуу кокулой баш болуп өтпөсүн деп далай эле жолу түшүндүргөнгө аракет кылчумун. Бирок алтын кыз, ал эч качан жалгыз болбойт, кызыбыз бар, менин бир туугандарымдын балдары турбайбы, деп мойнотчу эмес. Кыз бирөөнүн бүлөсү экен. Алтын кыздын бир туугандарынын балдары бир тууган болуп бермек беле. Ошентсе да алтын кыз оюн өзгөртөт деген үмүттө жашай бердим. Мен кайнатамдын баардык үй жумуштарын аткарып, күч күйөө сыяктуу болчумун. Кайнатам дагы баардык жактан көтөрмөлөп сүрөп турду. Ага жараша мал күтүп, оокат кече, турмушубузду оңдоп, жакшы эле тирденип калдык. Иштегениме 3 жылдай болуп калганымда тарбия завучтукка көтөрүлдүм. Бирок мен бул жашоомо түк канаттана албай койдум. Чоң атамдын арбагы алдында өзүмдү күнөөлүү сезе бердим. Акыры алтын кыз экөөбүздүн ортобузда ушундан улам чоң чыр чыгып, катуу урушуп кеттик. Аскаттын айылга кайтайын деген түрү жок. Анын үйүн кайтарып жүрө бербей, өз үйүбүзгө барып, өз оокатыбызды кылалы, дедим. Токо, баягыңды кайра баштадыңбы? Анын келбегени бизге жакшы да. Жаңы үйдө жыргап жашай беребиз. Менин жыргап жашагым келбей калды. Атамдын үйүнүн кейпин кетип, куту качып жатат. Барып жашашыбыз керек. Сен көчүп бара калсаң эле үйү оңолуп кетмек беле. Киши жашабаган үй урай баштайт экен. Көчүп барсак кичине оңдоп түздөйт элек да. Ошол ураганы калган үйүңдүн эмнесин оңдойсуң? Бузуп ордуна жаңы үй кур. Атам жардам берет. Жок, жаңы үй курсак дагы бузбайм аны. Анан дагы эч кимдин жардамысыз өзүм курушум керек. Ушул айлыгың менен балекетти өзүң курасыңбы? Ошон үчүн эски үйгө барып жашашыбыз керек. Бул атамдын керези, аны аткарышым керек. Баягынын баласы дедиртип тукумун улашым керек. Аткарасың да эми. Азыр араң бут катырып келе жатпайбызбы? Ар бир нерсенин шарты келет. Шартыбыз келип эле турат. Азыр эле оокаттарды жыйнап баштасаң, мен барып машина айдатып келе калам. Көк жыттанган, кышында түк жылыбаган эски үйүңө атаңдын керези деп эле көчүп бара албайм. Анан атаңдын керези деп эле жыбыратып төрөй бербейм. Төрөш оңой болсо да, деп бүтүм чыгаргандай айтканда шалдая түшүп, анда мейли, сен көчүп барбасаң өзүм кеттим, деп кантер экен деген ойдо мына чыгып кетчүдөй болсом, алтын кыз ого бетер күчөбөспү? Кетсең кет, мага десең эртең эле жанагы өзүң айткан итче жыбыратып тууп берчү катыныңды киргизип ал. Мен алтын кыздан мындай сөздү күткөн эмесмин. Уккан кулагыма ишенбей ден дароо болуп туруп калдым да, анын көздөрүндөгү ушул сөздөрүнө жараша заарды байкап, чындап кетмей болуп чыга жөнөдүм. Ары жок десе, кетем деп коет. Кимдин арты менен адам, кимдин арты менен завуч болгону билбей турбайбы? Деген сөзү ачык эшиктен атырылып чыгып, мени дал кара кушка каң дедире уруп калгансыды. Көзүмөн жаш тегеренип, буттарым чалыштап, ооруган жүрөгүм алкымыма кеп деле түшкөнсүдү. Бул заар сөздөр алтын кыздын оозунан чыкканына ишенбей бара жаттым. Аны тааныбай, башка бирөө анын артына жашынып алып, ушул сөздөрдү айт, болбосо жүрөгүңө бычак урам,
деп мажбурлап айттырып жаткансыды. Ушулбу менин алтын кызым? Эселек кезден бирге өскөн, топурак-чаңда ботала болуп чогуу ойноп, мектеп партасына да бирге отуруп, А деген арыпты чогуу тааныган, 10 жыл бою ээрчишип жүрүп, шаарда дагы бири-бирибизди эч кимге ыраа көрбөй жанаша басып, балалык тун сүйүүбүздү өчүрбөй, өлтүрбөй асыраган, атасынын мени жалгыз деп теңсинбегендигине карабай турмушка чыккан, чолпондой жаркыраган кызды тартуулаган алтын кызым ушулбу? Деп бүткүл жан дүйнөм менен бакырып, өзүмдөн өзүм сурап жооп таппай бара жаттым. Жок, бул мени сүйгөн алтын кызым эмес болчу. Бул кар өзгөй турмуш өзгөрткөн, атасынын мансабы көптүргөн, байлыгы манчыраткан башка алтын кыз болчу. Алтын кыз жериген эски үйүмө кирип эле жыртык-шырдак, жаман төшөктүн үстүнө бүк түштүм да буркурап ыйлап кирдим. Кечиргиле аталар, керезиңерди аткара албай келе жатканыма. Силер үмүт арткан 7-чи урпагыңар болуп туруп, колумдан эч нерсе келбегенине. Ушул жаман эски үйгө тукумуңарды толтуруп, санжыргадагы көбөн уулу деген сок сойгон жалгыз бутакты жайып, барпайган бакка айланта албай жатканыма. Кечир ата, ушул эски үйүңдү томсортуп, катынымды ээрчип кеткениме. Кечир, деп бүк түшүп жатып мээме кетиш керек деген бир ой кылт эте түшүп, дароо ошол оюмдун таасиринен чыга албай калдым. Томсоргон үй баары бир эле томсоруп турат. Андан көрө шаарга барып, керек болсо Орусияга чейин барып, акча таап келип, жанына зыңкыйган үй тургузуп, булардан өч алайын. Алтын кыз баары бир мага көп бала төрөп бербейт экен. Шаарга барып, өзүм менен даражасы тең карапайым бирөөнү табайын деген ойлор мээме бүрөө салып жаткансып келе берди. Ал түндү ата-бабамдын жаман үйүндө өткөрдүм да, таң атпай туруп, анын айланасын жакшылап иретке келтирип, шыпырып чыктым. Үйгө барып бир сыйра кийимимди, документтеримди, жол кире алып жолго чыктым. Алтын кыз барганымда үйдө жок экен. Балким кечирим сураса айнып кетет белем, ким билет. Айтор шаар жака жол ачылып кете бердим. Шаарга түшөөрүм менен түз эле өзүм окуп иштеп кеткен университетиме барсам, орун жок деп алышпады. Курулушка кирип иштейин дедим. Бирок баягыны эч бир окуу жайы жумушка албай баткакташып, кыш ташып иштеп жатат байкуш деген сөздө намыстанып, мектептерден орун караштырып түзүгүн тапканымда алтын кыз кечирим сурап чала баштады. Бирок анын баягы сөздөрү көңүлүмө муз болуп туруп калган экен, жибибедим алгач. Анан бир күндө 10 чалып кечирим сурап, кызымды дагы сүйлөштүрүп сагынганын айттырганда, кайнатам өзү да чалып, «Эй бала, аял кишинин оозунан ар кандай сөздөр чыга берет. Алардын баарын жүрөккө ала берсең түтөсүңбү? Алтын кыз өзү да өкүнүп калыптыр. Кел дагы оокатыңды кылып жумушуңа иштей бер» дегенинде чынында чыдабадым. Кантсе да алтын кызга болгон сезимдерим өчө элек да. Кызымды дагы сагынып жүрөм. Бирок ошол балалыктан берки аруу махабатына алтын кыз кир жугузуп, жаракка кетирип койду. Эми ошол калыбына келеби, келбейби билбейм. Эгер менин айтканым менен болуп, атамдын үйүнө жашап, көбүрөөк бала төрөп берчү болсо, бара-бара сүйүүбүз ордуна келет го. Болбосо элестете албайм. Мен кандай болбосун атамдын керезин аткарышым керек. Болгон таржымалым ушул. Бүгүн кетип бара жатсам, сен чалып калып дагы жолдон калдым. Бирок өкүнгөн жокмун. Эгер сен дагы өз таржымалыңды айтып берсең, андан бетер жакшы болот эле. Анткени сени биринчи көргөндөн баштап эле мага табышмактуу сезилип, бир чоң тагдырды башынан өткөргөнүңдү байкап келе жатам. Эми көрүшөбүзбү, көрүшпөйбүзбү, ким билет. Эркинай, ой, Эркайым деген сулуу кызды эстей жүргөнүмө жакшы, деп Токо өз өкүттүү аңгемесин аяктабай Эркайдын тагдырына кызыкты. Ооба, эми көрүшөбүзбү, көрүшпөйбүзбү, ким билет. Сиз айткандай. Бирок Кудайым сизди мага жөн жеринен жолуктурган жок. Сиздин колуңуз менен мени сактап калгысы келди окшойт жараткан. Сиздин тагдырыңызды угуп отуруп, неге жакшы адамдарга жашоо мынчалык оор, неге аларды жакындары барктап баалашпайт деген ойго кептелдим. Дагы жакшы, жубайыңыз кеч болсо да кетирген кемчилигин билип кечирим сураптыр. Мындан ары эми сиздин баркыңызды билип калды го дейм.
Андыктан кийинки жашооңор мурункусунан дагы таттуу болот го деп дейм буюрса. Эми өзүмө келсем, мен дагы сиз сыяктуу түшүнбөстүктүн курмандыгы болуп минтип шаарда тентип жүрөм. Менин дагы айылда уулум калып сагынып жүрөм. Деги эле тетиги түйүлдүк кезден берки тетири түшкөн тагдырымдын азабын тартып келе жатам, деп Эркай дагы өзүнүн тайкы таржымалын бир башынан чубап айта баштады. Эркайдын аңгемесин демин ичине алып дымып уккан Токо анда санда «Байкушум турбайсыңбы, байкушум» деп анын кордук көргөнүн эшиткен сайын сүйүлөнүп шыпшынып жатты. Ал узун сабак кебин бир топто барып аяктаганда көңүлүндөгү бугу кадыресе чыга түшкөнсүдү. Анткени аны эч ким минтип түшүнүп, баалап уга элек болчу. Боору оору элек эле. Ошондуктан Токого эреркеп чолок көз жашы да тугулонду. «Байкушум» десе, «Бекеринен бетиңди күйгүзбөпсүң. Жанагы менин дос сүрөйүмдүн кылганы эле канча. Чынында эркектер арасында чыныгы жигиттер азайып кетти. Аялдын ички сезими менен эсептешпей эле төшөккө жыкканга машпыз. Машпыз деп өзүңүздү кошпоңузчу. Сиздей жигит бизде эң сейрек. Чынында мен андай аңгилектерден жийиркенем. Биринчи эле жолуккан эме менен жата калган аял эркектерди түшүнө албайм. Ортодо сүйүүсү, түшүнүүсү жок, кимдин ким экенин билбей жата калыш Кудай алдында чоң күнөө деп ойлойм. Эркектин баары эле сиздей болсо, сиздей ойлонсо дүйнө таптаза болмок болушу керек. Койсоңчу, мен деле периште эмесмин, кемчиликтерим толуп жатат, дешип экөө дагы да далайга сүйлөшүп жатып, түн оогондо уктап кетишти. Бир кезде Эркай кандайдыр бир шарпадан жан жагындагы кыймылдан улам ойгонуп кетсе, өбөктөгөн Токо чекесинен өөп алып сыртты карай жөнөдү. Анын кетип бара жатканын биле калып, «Байке, кеттиңизби? Чай ичип алып чыкпайсызбы?» деди эле Токо. «Чай ичтим, элге көрүнбөй кете берейин», деди, эшикти ачпастан артка кылчайып. «Рахмат байке, бактылуу болуңуз. Сен дагы бактылуу бол, Эркеш», деп Токо чыга жөнөдү. Ушинтип таттуу уйкудан ойгонгон Эркай жылуу төшөктөн козголгусу келбей жатып, агарган терезеге үмүттүү карады. Ооба, бул анын жаңы жашоосунун алгачкы таңы эле, андыктан үмүттүү болчу. Эми аны эч ким суктанып карабайт. Тетирисинче кандайдыр бир түшүнбөгөндөй, аягандай, ал тургай жийиркенгенсип чекеси менен эки бетиндеги тоголок кара такка оң ууртунан ылдый кеткен тырыгына карап өтүшөт. Кээ бирлери анын жаралуу жерине байкабай көпкө карап алганына ыңгайсыздана түшүп, көздөрүн ала кача берип, «Бул аял эмне болуп минтип жабыркады экен?» деп ойлонушат. Көбүнчөсү кандайдыр бир кырсыктын кесепети го десе, айрым баамчылдары мунун атайы күйгүзүлгөнүн баамдап, бул шуркуя өңдүү түстүү болуп көп ойнош күткөндүгүнөн улам бетин күйөөсү күйгүзсө керек деп боолголошуп, эч кимиси эркектер жанын койбогондугунан улам өзүн өзү ушул кейипке келтиргени миң ойлосо башына келбейт. Мурда айдай сулуулугу менен көптүн көңүл борборунда болсо, эми ушундай өзгөчө кейпинин кеткендиги менен элди каратат. Ооруканадан чыккандын эртеси эле көчөгө чыгып жумуш издеген Эркай элдин ушундай көз карашынан жазганганы менен бара-бара ага да аргасыз көндү. Этибарга албай калды. Оңдой берди болуп издеген жумушу ошол эле жаңы конуштан жатаканасы менен кошо табылды. Ашып кетсе 7-8 тигүү машинасы бар чакан цех экен. Элинин аздыгынан улам ызы чуусунун жоктугу Эркайга жагып калды. Караматтын цехинде оверлок тартып жүрүп, ар кимдин машинкесине отура калып, тиккенди кичине өздөштүрүп алды эле, эми ошонун кереги тийип тигүү машинесине отурду. Колу көнүп, иштин ыгын алгыча кичине чайналды. Анан бара-бара кадимки тикмечилердей эле тиге баштады. Дасыгып калды. Атайын тикмечилер үчүн курулган жатакананын бир бөлмөсүн ээлеген ал бир короодон чыкпастан, эч нерсеге алаксыбастан жумушка баш оту менен кирип кетти. Анын бир гана максаты көбүрөөк акча таап, уулун алып келүү, бакчага орноштуруу. Сары санаасы кайра эле уулу. Ал өзүн бул кебетеси менен тааныбай калат го.
Анда эмне кылат? Мен сенин апаң болом. Бетимди күйгүзүп алгам деп ыйлайбы? Менин апам суп-сулуу болчу. Апамды таап бергиле деп болбой койсочу. Өзү менен шаарга келбей койсочу. Айылдаштары бул кебетесине кандай мамиле кылышар экен? Эмне деп болжолдоп, кандай ушактын учун чоюшар экен? Эгер баласы болбосо, айылына бармак да эмес. Бул аялуу кебетесин аяктагылардын бирине да көрсөтмөк эмес. Алар үчүн ажайып сулуу эркай бойдон калмак эле да. Ошентип таң атса, короонун оң ыптасындагы жумушуна келип, түн кирсе короонун сол жагындагы ütөлөктөй бөлмөсүнө кайтып, бир өңчөй жашоосун сүрө берди. Кээде гана чогуу иштегендердин телефонуна бирдик салып, баласы менен сүйлөшкөнү болбосо, сырт дүйнө менен байланышын үзүп салды. Байланышкадай деле кимиси бар эле анын. Бир гана Айсалкын аяшенеси эстеп, чынак кыз каяка жоголуп кетти деп сары санаа болуп жатканын болгулоду. Ага өз көйгөйлөрүн айтып тынчын алгысы келбеди. Азыркы кебетеси менен улуу да, сүрдүү да көрүнүп калса керек. Цехтеги өзү теңдүү келиндер сиз деп кандайдыр мамиле түзгүсү келишпей тартынып турганын байкады. Үңүрөйүп эле жертиктеп отурса, жумуштан баш көтөрбөсө ошол да. Цехтин жана үйдүн ээси Чынаркүл. Атына заты жарашкан узун бойлуу, шиштийген кара сур келин. Зыңкыя басып сустайып, ишке үстүдөн карап, эгер жумуш жакпай бара жатса колдон жулуп алып өзү жасагандан кайра тартпайт. Жек көргөнү шалаакылык, ишти шартылдатып жасап, шак-шак бүтүргөнгө көнгөн, башкалардан да ошону талап кылат. Анын көзүнө цехтин тазалыгы менен короонун иреттүүлүгү мизилдеп турушу керек. Үй бүлөсүндө ушундай кармайт белем, балдарынын да бейчеки ызы-чуусу билинбейт. Күйөөсү Сталбек ушул зымпыйган иреттүүлүктүн бир бөлүгүндөй зыңкыя кийинип, ансыз да кара мурут, ак жуумал ирең, чапжаак, кырдач мурун келишимдүү неме бул үй менен короодо жүрүп жаткан чарбачылыкка четтен карап мырзачалыштанып, майда чүйдөгө киришүү даражасына туура келбечүдөй кербездене, азыркы унаа аттуунун кымбаты аппак джибинин ачкычтарын колунда шылдыратып, ары-бери калбаат басып, көбүнчө бир жака бараар Чынаркүл жубайын күтүп турганын көрөсүң. Мында көптөн бери иштеген аялдардын сөздөрүнөн улам, биринчи күйөөсү менен эбак, балдары кичине кезде эле ажырашып кеткен Чынаркүл ушул короо жайды өзү тургузуп, бул ийгиликтерине өз күчү менен жеткенин, Сталбек анын экинчи күйөөсү экенин, ал 2 жыл мурун бияка кайдан жайдан пайда боло калып, Эркай жашаган тар бөлмөдө жашап жүрүп эле бир күнү Чынаркүлдүн башын кандайча айландырып, кандайча үстүнө кирип алганын билбей да калышканын, эми азыр күйөөсү деген ат эле болбосо, бул үйдө эч кандай укугу, энчиси жок экендигин, айдоочулукту негедир өздөштүрө албай койгон Чынаркүл аны машинесин айдатыш үчүн, эл көзүнө бул келишимдүү немени мактаныч үчүн, күйөөсү бар телегейи тегиз аял көрүнүш үчүн гана алып жүргөнүн, кылт эткен терс жоругу байкалса, азыр эле сыртка чыгарып коерун. Бирок Сталбекке бул жашоосу майдай жагарын, мурунку аялында чиедей 2 баласы калганын, аларга ата катары каттап да койбогонун, жакында эле мурунку аялы аны сотко берип, алимент кестирип алгысы келгенин, бирок ортолорунда эч кандай нике кагаз, документ болбогондуктан колунан эч нерсе келбегенин, Чынаркүл болсо ал аялга боору ооруппу, же уяты чыдатпайбы, Сталбекти кошуп берип кое жаздаганын, бирок айнып акчалай жардам берип узатканын укту Эркай. Баалуу өмүрүн бир аялдын айдоочусу болуп, эч кандай чоң максаты жок, курсагы ток, кийими бүтүндүгүнө корстон боло бир өңчөй жашоо өткөрүп жаткан бул эркек сүрөйгө таң калып, жийиркенип койду эле Эркай. Бекер кылыптыр, Сталбек башкага да шыктуу экенин бат эле көргөздү. Жаңы жылга 5 күн калганда Чынаркүл жумушчуларына бир жумалык эс алуу берди. Өзү да курбулары менен курортко аттанып, өспүрүм курактагы уулу менен кызын айылга, тайларына жиберди. Жыл бою баш көтөрбөй иштеген тикмечилер кубанган бойдон ар кимиси ар жака эс алууга тарап,
демейдеги тынч короо ого бетер тынчый түштү. Бетинин күйгөндүгүнөн улам айылдаштарына, уулуна көрүнгүсү келбеген Эркай барар жагы жоктугунан улам тар бөлмөсүндө зеригип отуруп калды. Же бөлмөсүндө сыналгысы болсочу. Айласыздан убакытты өлтүрүш үчүн китеп сатып келип окуп кеч киргизе баштады. Чынаркүл курортко кеткен күнү кечинде эзели катуу дабыш чыкпагандай дымырай түшкөн короону даңкылдаган катуу музыка жаңыртты. Эркай эмне болуп кетти деп караса, Сталбек үйүнөн үн күчөткүчтүү музыкалык аппаратын алып чыгып, иштетип үтүктө иштеген эки жигит менен короодо сүйлөшүп туруптур. Көңүлү жайдары. Буга деле көп деле маани бербей, кайра китебине кирип кетти эле. Бир аздан кийин эшиги тыкылдап калды. Ачса, жайдары жылмайып маңдайында Сталбек туруптур. Жеңил кийинген, бутунда шалпетмеси бар аны мындай жөнөкөй кебетеде биринчи жолу көргөн Эркай таң калган түрдө суроолу карады эле. Сталбек дегеле көптөн бери бирге жүргөндөн бетер бажактап: «Эркинай, короодогуларга баштаңып жаттым эле, чыкпайсыңбы? Бир көңүл ачалы, дебеспи?» «Жок, байке, мен чыкпай эле коеюнчу», дегенине болбой колунан тартып короого чыгарды. Короо ортосуна чоң үстөл коюлуп, ага тамак аш, арак-шарап толтурулуп, айланасына отургучтар коюлуптур. Чынаркүлдүн 10 чакты батирчисинин эс алууга кетпей мында калгандары эки келин күйөөлөрү менен, анан эки үтүкчү жигит. Эркай болуп берекелүү жасалган дасторкон четине чогулушканда Сталбек сөз баштады. «Урматтуу биздин короонун тургундары, алдыда жаркырап жайнап келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Ушул кирип келген жаңы жылыбызда баарыбыз тең ой тилектерибизге жетели. Биздин короодо дайыма кут береке, тынчтык, тартип болуп, ишибиз жүрүп турсун. Анан кожойкебиз сыртка көп чыгып, ушундай майрамдарыбыз арбын болсун. Бүгүн бир Кудайдын улуу майрамынын алдында ушундай жакшы тилектерди айтып, кожойкенин жоктугунан пайдаланып, мындайча айтканда баштаңып коеюн дедим. Андыктан бүгүн биздин эсептен көңүл ачып, бир кумардан чыгып ырдап бийлеңиздер. Мындай мүмкүнчүлүк бизде дайым эле боло бербейт. Анда эмесе чөйчөктөрдү колго алып, бүгүнкү кечтен жыргал үчүн аппак алып жиберели». Ушинтип башталган шам-шаракат бара-бара күчөп бара жатты. Алгач тартынган Эркай акырындан аралашып, анан эл катары көңүл ача баштады. Сталбектин кыстоосу менен таттуу винодон алып койгон жаны ого бетер бүт кайгы санааларын унутуп, жадырап жайнаган маанайда жүрдү. Сталбек дагы бул кечте өзүн башка бир шайыр-шатман киши менен алмаштырып койгонсуп, өзгөчө камкор, берешен, айкөл болуп кеткенсип, конокторунан аянбады. Эркайды айланчыктаган ал башкача камкордук кылып, тамагын алдына жылдырып, жакшы сөздөрдү айтып, виносун сунуп, бийге дагы чакырып, дегеле жигити сымал мамиле кылып баштаганда Эркай мындайдын арты жакшы болчу эмес эле деп шекшинип, бирок кайра тиги келиндердин болсо күйөөлөрү бар экен. Мендей бойдокту жалгыз койбой камкордук кылып коеюн деп жатса керек, деп өзүн жооткотуп, тигинин жакшы мамилесине ошондой эле ыраазылык менен билдирип, көптөн бери мындай көңүл ача элек жаны чын жүрөктөн ырдап бийледи. Ошентип чарчаганча көңүл ачкан соң баарлап дасторконду жыйнап, келиндер идиштерин жууп, ордуларына жыйнап беришти. Тиги эки келин чыгып кетип, Эркай кандайдыр буйдала түшүп, «Байке, жакшы калыңыз», деп чыгып бара жатканында Сталбек: «Эркинай, токтой турчу», деп алдын тосого албаспы. Кечтен бери Сталбектин ушинтеринен шекшинип турган жаны коркуп кетти. Бирок сыр алдырбай, бул кечтен бери жакшы сыйын аябаган немени каккандан тартынып, «Кой, байке, жакшы жатыңыз», деп болбой эле эшикке умтулганында Сталбек: «Кичине эле отура турчу, сүйлөшүп», деп чыйпылыктап жиберди. Чын эле жаман ою жокко, деген ойго келген Эркай буйдала түшкөндө Сталбек аны колунан тартып отургучка отургузду да жанына чөгүлүп отура калды. «Эркин», деди кыйла кызуу ал негедир демиге. «Сени биринчи көргөндө эле жактыргам. Бир оңтою келсе, жакындан таанышсам деп далайдан бери эңсеп жүргөм. Бүгүнкүнүн баарын сен үчүн уюштурдум.
мени какпачы, мен жөнүндө жаман ойлобочу деп келип дагы эмне дешти таппай калгандай такала түшкөндө Эркай ордунан булкунуп тура калайын деди. Бирок тигил тизесинен бекем баса мойнун көкүрөгүн карай созгондо эки колу бош Эркай тигини бетинен апчый түртүп жиберди. Эркайдын мындай каршылыгын күтүп ага даяр Сталбек мунусун какымча да көрбөй эми тура калып шак кучактап так көтөрүп ашканадан башка төшөк шырдактары бар бөлмөгө умтулганда Эркайдын жан талашкан колдору үстөл үстүндөгү идиштерге илинип аларды тарт деле шагырап кулап ашкана ичи тарса турс боло түштү. Сталбек сырттагылар укту го деп сестене түшүп Эркайды жерге кое калды да талкалап салбадың бей деп жерге эңкейе берип идиш сыныгын көтөрө калды. Өзүн эмне үчүн кое берип жибергенин дароо түшүндү Эркай. Анткени жанада келиндердин бири жаңы тарелкалардан сындырып калганда Чынар өлтүрөт деп Сталбек жаман коркуп кейип жиберген эле. Аялынан жан алгычтай корккон неменин талуу жерин тапкан Эркай дароо эле үстөл үстүнөн чоң кружканы ала калып артка кетенчиктеди да: азыр мага тийчү болсоң, мына бул кружканы тетигил шкафка ыргытам, деди нары жакта жалаң хрусталь идиштер жыйылган жаркыраган шкафты жаңсай көргөзүп. Эй, жинди болбо, деди мындан улам жаны чыкканча корккон Сталбек. Ыргытчу болбо. Тийчү болсоң эле ыргытам. Анан Чынар эженин алдында өзүң жооп бересиң. Чыгып кетчи, деди Сталбек өтүнгөн түрдө эшик жактан уулактай берип. Кружканы үстөл үстүнө кое салып сыртка атып чыккан Эркай азыр Сталбек артынан жетип кармап алчудай чуркап бөлмөсүнө жетип, төшөгүнө бүк түшө жаздыгын сүзгөн бойдон булкулдап ыйлап кирди. Бул эмне деген жорук? Бул эмне деген кордук? Бул эмне деген шоркелдейлик? Айдай бетин эмне үчүн күйгүздү эле? Бетим аткыйып турса эркектер карабайт дебеди беле? Ары жок эркектерге айла жок турбайбы? Сулуулуктан жок же тынч жашоодон жок эми кантти? Бетин күйгүзбөсө азыр бул жерде камалып отурбай баласынын жанында болбойт беле? Ушундай кайгысы менен далайга көз жаштан күчүн чыгарып уктай албай жаткан ал эртеси эшикке баш бакпады. Китебине да көңүлү чаппай шып тиктеп жата берди. Бир кезде эшигин тыкылдатып Сталбек кирди. Эй, түндөкү тууралуу бирөөгө айтсаң, бул жерде жашабай каласың, деди опузалай. Чынар эжеге айтсам, өзүң жашабай калып жүрбө? Ал ишенбейт. Атырайган сага менин кызыкканыма ишенбейт. Мен ишендирем. Азыр эле келиндердин телефонун алып чалам. Анчы болбо, эй, деп сестене түштү ал. Дагы бир жолу тийишсең сөзсүз чалам. Болду, мен сен мени көргөн жоксуң, деп коркуп кеткен ал уулактай берди. Андан эптеп кутулганы менен анын кемсинти сүйлөгөн, өзгөчө атырайган сага деген сөзү көңүлүндө муз сыяктуу туруп калды. Бетин күйгүзгөнүнө ого бетер өкүнө баштады.